Жалал Абад. Ооба, Жалалабадтан болобуз. Кыргызстан жаранысыз. Ооба. Кыргызстан жараны үй алса болот экен. Россия жергесинде. Ооба, паспорт, перевод паспорта болду, регистрация керек экен, ошол. 3 эле документ менен алдык, Кудайым буйрса. Здесь чего? Ну, вишня, яблоня, тут же тоже вишня. Это вот смородина тут. Нас на молодом снимали. Ну, во всяком случае, эта ягода вся съедобная. Вот и все. Биди көрүп чыктыңызчы? Да. Ну, а там вот это а это вот летняя банька тут. Орыс эжекелери өз бүт бардыгын түшүндүрүп. Слушай, вишня-то как цветет, да? Булардан кийин бир репортаж кылабыз. Должно быть и яблоки, и вишня. Видишь, и яблоки цветут, и вишня цветет. Это типа беседки. Так они тут летом. Такая вот летом сидят, мало ли. Посидишь, беседка, да, чаю попить ли, так ли чего, видишь тут. Айтканыңыз келсин. Ушунун баары сиз аркылуу болот. Сизге да чоң рахмат ушул жерден. Рахматымды айтайын. Анан биз так кичине кызыгып калып, анан могу үйдө көрүп, ошол чыкты да сразу жумуштан келатып, интернеттен көрүп келесем чыгып калыптыр. Эмеден, WhatsApp'тан. WhatsApp группабызга, э? WhatsApp группадан. Сразу ошол жерден чалдым, сүйлөштүм. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Эсиңиздерде болсо, болгону 3 күн алдын ушул үйдү чыгарган болчук. Билесиздер, көпчүлүгүңүздөр көргөнсүздөр. Биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга чыккан болчу. Болгону 350 000 рубль деп чыгарган болчук. Мына көрүп атасыздар. Адрес боюнча туугандар. Адрес Тверская область, Бежецкий район. Ушундай болгон үй нар жакта болсо 40 сотук жери менен туугандар. Бүгүнкү күндө биздин мекендештер келип алып отурган учуру Москва жергесинде такси айдашат экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз. Былчытып класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Алган үйүңүздөр кут болгон болсун. Алла таалам насип кылсын, а? Ассаламу алейкум. Өзүңүздү бир сыйра биздин көрүүчүлөр менен тааныштыра өтөсүзбү? Жалалабадтан болом, Мойкен районунан. Атым Азамат. Ушул районго келип, Нурик аркылуу YouTube'дан көрүп, ушул үйдү жактырып калдык. 5-6 варианттарды көрдүк, ошолордун арасынан ушул үй жакты. Мына келип, врачкам экөөбүз документтерди оформить этип болду. Полный пакет. Бүт бардыгын бүтүрүп бердик, а? Бүт бардыгын ушу врачка бүтүрүп бердик экөөбүз. Бизди көптөн бери күзөтөсүзбү? 1 жылдан бери күзөтөбүз. YouTube каналдан, YouTube каналдан көрүп калып эле, ушу чалышып, байланышып эле келдик. Ушул үй насип кылган экен, а? 2 күн мурда келгенбиз. Мына бүгүн документин алып, ушул үй насип кылдык. Алла таалам насип кылган болсун. Рахмат. Элим, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бизди мекендештер менен бир сыйра учурашып өтөм да. Ассаламу алейкум. Менин атым Мухаммед, биз Кыргызстандан болобуз. Кыргызстан жараны. Жалал Абад. Ооба, Жалалабадтан болобуз. Кыргызстан жаранысыз. Ооба. Кыргызстан жараны үй алса болот экен, Россия жергесинде. Ооба, паспорт, перевод паспорта болду, регистрация керек экен, ошол. 3 эле документ менен алдык, Кудайым буйрса. Насип кылган болсун, Алла таалам максаттарыңызга жеткирген болсун. Айтканыңыз келсин. Ушунун баары сиз аркылуу болот. Сизге да чоң рахмат ушул жерден. Рахматымды айтайын. Бизди көптөн бери күзөтөсүзбү негизи? Ооба. Сизди көптөн бери көрүп, келип, YouTube'дан көрүп, туугандарыбызга алып берип атабыз. Анан биз так кичине кызыгып калып, анан могу үйдө көрүп, ошол чыкты да сразу жумуштан келатып, интернеттен көрүп келесем чыгып калыптыр. Эмеден, WhatsApp'тан. WhatsApp группабызга, э? WhatsApp группадан. Сразу ошол жерден чалдым, сүйлөштүм. Анан чынын айтсам, мына загадык 5 000 которуп коеюн десем, көнбөй атып, параны көндүрүп, эч ким алып кетпесин депчи. Ооба. Ошол баарын көрдүк. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар туугандар. Эми насип деп коет. Биз YouTube жана Telegram, WhatsApp группаларыбызга биринчи ушул үй сатылат дегенде аябай көпчүлүгүңүздөр чалдыңыздар. Нурсултан ушул үйгө залог таштайын, задаток деп дагы бир жолу кайталап ушу баса белгилеп кете турган нерсе туугандар. Бизде эч качан залог деген нерсе жок. Келесиздер, үйдү көрөсүздөр, чагып калса анан акчаны бересиздер. Оформление кылып аткан учурда. Мына көрдүңүздөр. Документтер полный. Бүт Кыргызстан жараныга полный үйдүн, жердин документтерин бүт бардыгын өткөзүп берди, да, мына. Полный алдык. Кыргызстан жараны деле үй алса болобу деп көпчүлүгүңүздөр сурайсыздар. Кыргызстан жараны как положено үйдө алып, өзүнүн атына өткөзүп алса болот туугандар. Нурсултан байке кайрылсаңыздар, келеткен тосуп, полный үйүнө кирип 2 жолу чай ичтик, чоң рахмат. Ошол полный документти баарын алды, өткөрдү. Ошол сизге да чоң рахмат. Алла насип кылган болсун, а? Чоң рахмат. Кыргызстанда жана атаңызга жөнөтүп ал кишке деле жакты, э? Ооба, биринчи ошо YouTube'дан чыкты. Чаар менен атама жөнөттүрүп Нурсултан байке чалдым да.
чалып туруп анан ошо 5 мүнөттө чалам дейт. Үйдөгүлөр көрдү, жактырды. Мен да чалып сүйлөштүм. Ошо байкем аркылуу келип алып атабыз. Насип кылган болсун. Уруксат берсеңиз биздин көрүүчүлөргө үйдү көргөзүп чыксак, а? Албетте. Азыр үйдүн ээси деле бабушка келип күтүп отурган учуру жүрүңүздөр, анда эмесе үйдү огородун көргөзөлү, анан үйдөн сыртын чыгып көргөзөлү. Видеого бирден класс башты унутпайбыз, булчитип класстарды басабыз. Здесь чего? Вишня. Ну, вишня, яблоня, и тут же тоже вишня. Это вот смородина тут. Нас на молодых Ага. мы в прошлом году снимали. Немного было, правда. Ну, во всяком случае, эта ягода вся съедобная. Вот и все. Что думаешь, это ваша? Или ты пробуешь на вкус, да? Попробуешь на вкус, поймешь, да? А, ешь-то? Ну вот посмотришь, не знаю. Во всяком случае, это все съедобное, все цветет, ты видишь? Так, получается вишня тут. Да, там Яблоня. яблони, это смородина, крыжовник-то. Чёрная Смородина, короче, это вся черная. Это Вот красная, Так, видишь? красная смородина, Красная, вот чёрная там смородина. тоже красная. Вот это Мне черная кажется, где-то видно. белая еще была. Да? Маленькая. А вон там еще этот самый яблоня тоже молодая, да? Нет, там это вишня. А, вишня. Это вишня, да, это вишня, да. Сзади где-то слива была. Да. Там. А вот там Вот вот, где черная может смородина, быть, там ага. слива была еще. Ну, во всяком случае, ягоды-то съедобные. Ну, а Это там, черноплодка с краю. да, кстати, это полезная фигня, все, вино-то ли во что ее Да? добавляют, да, не знаю, черноплодку-то. Үйдү көрүп чыктыңыз, шеф? Да. Ну, а там вот это, ага, а это вот летняя банька самое. тут. Орыс эжекелерибиз бүт бардыгын түшүндүрүп. Слушай, вишня-то как цветет, да? Лак салып, булардан кийин бир репортаж кылабыз. Должно быть и яблоки, и вишня. Видишь, и яблоки цветут, и вишня цветет. Но во всяком случае есть для себя что-то собрать было. Вот так А, вот. вот так вот Да, получается. а это числится здесь дорога вообще. Она всегда была здесь дорога, видишь? Я И понял. вот оно вышло на угол, да, и пойдем туда, да. И оно. Дядь Коля говорил, здесь можно будет сажать, тетя Валь, да? Да, так вот тут картошка у него сидела. У него А. тут вообще в прошлом году сидела картошка. Мы копали картошку. И, короче, вот такая вот. Да, картошка Здоровая очень да? хорошая была. И вот оно как бы выходит, ты видишь, захламили. Вот там палочка стоит. А, он, Ты да. видишь? Вижу, да, вижу, вот да. примерно. Вот. Ты вот сюда будет, вот так вот. Ну тут она межа, видишь, она межа идет-то, практически видно. Ориентироваться надо будет вот. Вон палка. Да. Примерно Вот вот сюда, так вот так вот. Да, вот так вот. Вон ориентировочно получается, вон палка. Да. Видишь? Тут, Вон палка. там, короче, на забор. Чтобы выход был на забор, понял? А здесь вот она палочка, вот она палка, вот. Ну вот где-то здесь. Я и говорю, что она точно стояла. Здесь у нас получается 32 сотки. Это должно быть 32 сотки, Да. даже бы и померить можно было. Ага. Начиная от угла дома, ты понял? Ага. Начиная от угла дома, и вот сюда должно быть 32 сотки. 32 сотки. Да, там же в документах Да, 30, да, есть. 32, 28, что ли, вот так вот. Это типа беседки. Так они тут А здесь что у летом. нас? Тетя Валь, Вот летом сидят, мало ли. беседка Посидишь, получается, беседка, да, чаю попить ли, так ли чего, видишь тут. Это что-то он тут подвязывал на этом. Положу, вот тут может пригодиться. С теплицы, наверное. Я понял. Это вот сидят тут, глянь. Так, и здесь у нас Да, сарай даже получается. это зеркальце. А тут, да, ну вы поняли, что там 2 бочки мы спрятали, которые вот тут стояли сюда, а с водой не знаю, как тут решать-то с водой. Через колонку. Колодец есть. Колодец Или или... от колонки довести. или Ну, тут вода проходит, там вообще, оказывается, здесь. да, так тут Вода. колонка-то Можно будет есть. домой её Можно провести, да, запросто, можно, да. Көрдүңүздөр, огород ушундай экен, огородун бир сыра көрүп чыктык туугандар. Жүрүңүздөр, Да. үйдүн Скажи, ичин- все цветет, скажи, все цветет, да. Үйдүн ичин көргөзөлү. Да, Мына, да. тетя Валя, дом Вот. покажем. Так пойдем, пошли, пойдем. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көргөзүп чыгалы. Огородун көрүп чыктыңыздар, Так, мына үйдүн слушай. киребериши ушундай. Ну чего? Мына да, бисмилла деп пойдем. кирели. Ак жолтой Мы үйлөрдөн ж болсун сюда акам. не... Пойдем, Алла таала насип кылган болсун. Мына бисмилла деп Пойдем, киргенде ушундай тепкичтен көтөрүлөт экенбиз. пойдем. Так вверх ногами-то, господи, его выкинуть надо. Киргенде ушундай болгон холл экен, коридор экен, а? Өзүңүз көргөзө бериңиз, айта бериңиз, тааныштыра Мынакей бериңиз. бул жакта холл экен киргенде. Бул жак болсо кухня. Кирип көрсөңүздөр болот. Кухня. Бүт бардыгын таштап кеттиби? Ооба бүт баары эчтекесин ошо кандай көргөн болсок ошондой таштады. Эч нерсе алып кетти деп Ооба. демек. Мынакей бул жагына кирсек
Бул жагы ушундай бир комнат печкасы мынакей өздөрү да иштеткен. Жакшы колдонулса болот дагы. Жо бул жак болсо эме экен. Спальный бөлмө. Спальный. Бул жагы спальный бөлмө, демек ал жагы зал Эки экен. кровать, жата турчу эмелер бар экен. Бир сыра уборка кылып, бир сыра өзүбүз жашайт Ооба, экенбиз. таштай турган нерселерин таштап, а? Ооба. Мына көрдүңүздөр туугандар, ушундай вариант экен, бүт бардыгын таштап кетти дейт. Эми энибиз көрөт, жана таштай турган нерселерин таштап салып, керектүү нерселерин алып калат. Бул деген зал болуп калды. Бул жагы эки спальный бөлмөсү бар экен, а? Эки Нар кровать жакта менен. кухнясы. Кухня, ооба. Ушундай вариант. Жүрүңүздөр эми. Үйдүн сыртын дагы бир сыра көргөзүп өтөлү, а? Мына көрдүңүздөр туугандар, үйдүн ичин деле бир сыра көргөзүп чыктык. Дагы бир жолу насип кылган болсун. Жердеш мекендешибизге бизди көрүп аткан мекендештерге кандай советиңизди айтып кетет элеңиз? Бул жакка карагаңыз. Советтен кеңеш болгондо ошол. Буякка катталып көрүп турсаңыздар, ушундай арзан үйлөрдү көрүп каласыздар. Чыкар менен сразу Нурсултан байкени кармаш керек, сразу келишиңер керек. Биз деле мынакей түнү саат 3-тө келдик. 3-тө келип, буякта машинада уктап, эртең таң амал келип, мынакей келсек 3-4 вариант эмеле турган экен. Башка улутта туугандарыбыз турган экен, өзүбүздүн кыргыздар, клиенттер менен. Ошолор менен чогуу варианттар көрдүк. Ушул үйдү биринчи көрүп, жактырып алдык ушул үйдү. Негизи үйдүн ээси болсо туугандар 400 000 дегендиктен 350 000 деп чыгаралы деп Төтөбайларга сунуш киргизсек, ал макул болду. 350 000 деп чыгарган болчук. Ошондо общий документ оформлениялары менен бүт бардыгы болуп канча болду? Секрет болсо үйдүн 370. 370 000, 370 000 болду экен, оформление бүт бардыгы болуп, а? Ооба, 350 000 үйгө эметтик, анан 20 000 ошо документтер услугасыга кетти, а? Мына насип кылган болсун дагы бир жолу. Шеф, сиз деле эки ооз сөз сүйлөп кетиңиз анда биздин көрүүчүлөргө. Эмне дейбиз эми? Силер деле ушул инибизде каналына каттанып көрүп тургула. Ушундай арзан үйлөр чыгып калат, жакшы үйлөр чыгып калат, кирип деле жашай турган үйлөр чыгып калат. Акчасына жараша, бүт баары. Рахмат, Алла разы болсун. Мына туугандар, көрдүңүздөр, ушундай вариант күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларыбызга сатыла турган үйлөр чыгып турат туугандар. Ошол жактан көрөсүздөр. Жага турган вариант болсо Нурсултан ушу вариант жакты, мен барып көрөйүн деп туруп, келип көзүңүздөр менен жубой көрөсүздөр туугандар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.